Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах Тааланың бізге беріп қойған жақсылықтарын ескеріп, мына Зулхижа айында тұрабыз. Мұрынқы сахабалар, табиндер Аллах Тааланың жазып қойған кейбір фазилеттүү, артықшылығы мол болған айлар, күндер келгенде белин бекем байлашып, жеңін түріп, ұмтылышып, ошол күндерден, түндерден, уақыттардан пайдаланып қалышқан. Ошоның бірден бір себебінен да Аллах Таалам алардан разы болған. Алар Аллах Тааламдан разы болған. Ал адамдар, сахабалар, табииндер бул үммөткө үлгү болуп, кыямат кайымга чейин кий келе турган адамдарга жол башчы болуп калышты. Себеби алар Аллах Тааламдын буйруктарын аткарып, тыйгандарынан тыйылып, ушундай жакшылык келген учурларда колдонуп калышкан. Абу Усман деген алым айтат, салафтар, сахаба, табииндерди айтып атат, ушул 3 10 күндүккө бекем болушкан деп. Ошонун бири акыркы ороз айынын 10 күндүгү болсо, экинчиси ушул Зулхижанын 10 күндүгү, абалкы 10 күндүгү. Жана Мухаррамдын 10 күндүгү. Ушул улуу айлар бар, ошонун бири Зулхижа. Алымдар айтат, орозо айынын акыркы 10 күндүгү улукпу же Зулхижанын 10 күндүгү улукпу десе, ороз айынын акыркы 10 күндүгүнүн түнү улук, ал эми Зулхижанын абалкы 10 күндүгүнүн күндүзү улук деген. Мындай сооптуу, мүмкүнчүлүктүү адам колдонуп калыш үчүн оолу тооба кылыш керек болот. Тооба кылып, кандай бир чоң күнөөлөргө түшүп кеттик, балки кээ бирлерине өкүнүп, тооба кылбастан унутуп калдык. Ошон үчүн мындай жакшылыктарга кирген алдында дагы бир сыйра тообану жаңылап, Аллах Таалам Нур сүрөсүнүн 31-аятында айткандай: "Отубу илаллахи жамиан айюхал муъминун лааллакум туфлихун". О момундар, жалпы барыңар Аллахка кайткыла, тооба кылгыла, мына ошондо силер кутуларсыңар деп. Тооба кылууга умтулайлы. Ушундай жакшылыктарга жетиш үчүн дагы тообону жаңыртыш керек. Эмнеге? Себеби дегенде, тообосуз чоң күнөөлөр болуп кала турган болсо, жакшылыктарга жетүүдөн парда болуп тосулуп калат. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдөн күнөөлөрү кечирилбей калат. Байкасаңыздар, көп хадистерде намаздан намазга, орозодон орозого, жумадан жумага күнөөлөр кечирилет, эгерде чоң күнөөлөрдөн сак болсо деген. Чоң күнөөлөрдөн тооба кылса деген сөз. Ошону улантып, тооба кылбай жүрө бербесе деген сөз. Азыркы 10 күндүк, Зулхижанын 10 күндүгүндө көптөгөн жакшылыктар бар. Анан ошол жакшылыктардын оол эле адамдын күнөөсү кечирилиши, андан ары чоң деген соопторго илинип калышы, анан тообасы жок болсо адамдын жүрөгү мерес болуп, желкеси тартпай, ибадатка умтулбай калып калат. Андан кийинки нерсе, тоободон кийин эле көз жумуп ачып өтүп кетүүчү 10 күндүктө аракет кылып калайын деп бекем ниет кылуу, аракет кылуу. Өтө кыска убакыт экен, ушудагы жакшылыктарды колдонуп калайын деп дуа кылып, жүрөктөн бекем чечим кабыл алып, план түзүү. Ушул 10 күндүктө алыс сапарлардан башка убакыттарга жылдырып, көңүл ачуучу, эс алуучу жактарды баарын башка убакытка жылдырып, көп Куран окуп, зекет берип, садака берип, орозо кармап, зикир кылып, көп жакшылык иштерди, туугандарды зыярат кылып, айтка кирип барайын деп аракет кылууга чечим чыгаруу. Аллах Таалам Куранда айткандай: "Валлазина жахаду фина ланахдияннахум субулана". Ким биздин жолубузда аракет кылган болсо, биз өзүбүздүн жолубузга хидаят берип, жеңилдик берип коебуз дейт. Жана ошондой эле күнөөлөрдөн алыс болуу. Негизи күнөөлөрдөн алыс болуу бардык учурда го, бирок ушундай фазилеттүү күндөрдө шалакыт кылбай, боштук кылбай, баягы күндөрдөй эле өтүп кетпестен, бул улуу күн, ушул күндү пайдаланбасаң качан мен пайдаланам деген нерсе жүрөктө турушу керек. Зулхижанын 10 күндө пайда алам деген адам ушул нерселерди оолу эсине эскерип түйүп алыш керек жакшылап. Бул үммөт, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнүн өмүрү кыска, 60 менен 70-тин ортосунда болот. Андан өткөндөр сейрек болот деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде эскерген. Анан кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн, Нух пайгамбардын доорунда 1000 жыл жашаптыр, баланча түгүнчө жашаптыр. Биз болсо 40, 50, 60, 70те кетип атабыз. Мүмкүнчүлүк болбой калды деген да ойлор келет адам. Мына ошон үчүн Аллах Таалам өзүнүн ырайымы менен, беришендиги менен ушундай күндөрдү көп коюп койгон. Санаса көп ар бир айларга койгон Аллах Таалам. Жума күндө бар. Эмнеге дегенде, ушул Зулхижа улук күндө
келген жума күнү менен берки жумалардан айырмаланып турат. Зулхижа өзү улуу күн, оң күндүгү жана ал жерде жума намаз, жума күнү да биригип атат бир күндө. Аллах Тааланын алдына барганда да адам айта албайт. Эч кандай шылтоосу жок, өмүрүм жетпей калды, аз болуп калды деп актана да албайт. Себеби Аллах Таалам бул үммөттүн өмүрү кыска болгону менен сооптуу амалдарды, мүмкүнчүлүктөрдү көп берип койгон. Мисалы ошол эле орозонун акыркы оңундугунда кадыр түнгө жетип калып 83 жыл жашаган адамдын ибадатына жетип атат. Ал эми азыркы мына 10 күндө болсо эч нерсенин сообу жетпейт. Садакабы, Аллах жолунда жихадта болуп чыгуубу, эч нерсенин сообу жетпейт. Бир эле нерсе тең келет дейт. Ошол малынан, жанынан, жанын берип ошол Аллах жолунда өлүп кетип эле тең келбесе ага жетпейт. Бул нерселерди адам укканда ойгонуш керек туугандар. Чоң нерсе турбайбы деп. Ал эми Зулхижа боюнча артыкчылыктарын угуп жүрөбүз баарыбыз. Дагы да болсо эскертүү пайда берет. Эскерилип, жүрөгүбүздү ойготуп, умтулалы. Аллах Таалам бир нерсеге ант ичкенде, ал нерсе улук болгондугунан ант ичет. Асыр сүрөсүндө Аллах Таалам ант ичкен. Ал убакыт адам баласы жашоосунда убакытына 2 жолу суралат. Жаштыгына жана өмүрүндө. Мына ошондой эле Фажр сүрөсүндө дагы ушул оң күндүк менен Аллах Таалам ант ичкен. Канча деген жумхур муфассириндер деп коет. Алар дагы ушул Зулхижанын оң күндүгү деген. Аллах Тааламдын касам ичкендиги. Бул улуу күндөр деген сөз. Бул биринчиден артыкчылыктары. Экинчиден ушул оң күндүктө Аллах Таалам Хадж сүрөсүнүн 28-аятында Аллах Тааламды эскеришет белгилүү күндөрдө деген. Аалымдар ушул белгилүү күндөр деп Зулхижанын абалык оң күнүн деп айтышат. Ибн Умардан, Ибн Аббастан келгенде. Ошон үчүн бул оң күндө да жана такбир, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд, тахлил, Аллахты эстеп ушундай нерселер көп айтылган. Жахилиятта дагы ушул күндөрдө өзүнүн буттарын эстешип, аттарын атап жар салган дейт. Аллах Таалам ал күндө жокко чыгарып туруп, мына Аллахты улуктай тургандай, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Аллах Тааламды эстеп, даңазалагыла, улуктагыла деп эскерген. Мына ошол оң күндүк. Жана үчүнчүдөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Зулхижанын оң күндүгүндө өзү күбөлүк өткөн. Бул дүйнөдөгү күндөрдүн эң артыкчылыгы деп, эң жакшысы деген. Айрым сахабалар сураганда эч нерсе буга тең келбейби дегенде, эч нерсе тең келбейт деп эле айткан. Тек гана ким жихадка чыгып, малы менен, жаны менен кайтып келбей калган, жанын берип, тек гана ошол эле болбосо, андан башка буга тең келе турган эч нерсе жок деген. Төртүнчүдөн ушул күндөрдө билесиздер, Арафа күнүндө орозо туткан адам алдыңкы өткөн 1 жылдык күнөөсү кечирилет. Ажылык эмне дегенде пайгамбар бир сөз менен ажылык бул Арафа деген. Арафага турбаган ажылыгы жок. Мындай айтканда ажылыктын негизги өзөгү Арафа күнү. Ушул күндө периштелерге Аллах Таалам сыймыктана турган күн, калайык калктын күнөөсүн кечириле турган күн. Мына ушул дагы Зулхижанын абалкы оң күндүгүндө. Бешинчиден ушул оң күндүктө бар курбанчылык чалуу. Эң Аллах Тааламдын улук күнү, Шейх Альбани Сохих деген, Насайда келген, Абу Давудта келген хадисте инна a'zamul ayyam индаллахи табарака ва та'ала яумун нахр. Аллах Тааламдын алдында эң улук күндөрдүн бири курбанчылык чала турган күн. Бул дагы ушул оң күндүктө. Зулхижанын эмнеге мындай улук болуп, эч бир күн буга тең келбегендиги сыры эмнеде деп кээ бирөө сурашат. Ушулга жооп кылып Хафиз ибн Хажар Фатх Бари китебинде чоң алым, мухаддис ушундай деп айтат. Ушул оң күндүктүн бири өзгөчөлөнүп, башка күндөрдөн айырмалангандыгы, эмнеге мындай чоң даражага жеткендиги, бул күндөрдө ибадаттардын негизи топтолгондугу дейт. Ибадаттардын өзөгү ушул күндөрдө топтолгон дейт ушул оң күндө. Ошол эле намаз, орозо, жок эле дегенде Арафат күнү орозо тутуш керек туугандар. Болбосо ушул оң күндүктө орозо туткан адам көп сооптарга ээ болот. Анан таакыр тута албайм деген адам жок дегенде Арафа күнү тутуш керек. Бул ажылыкта жүргөн адамдарга эмес, бул жактагы адамдарга. Жана ушул күндөрдө садака бар, ажылык бар. Башка күндөрдө мындай
ибадаттар бир учурда бириккенин таба албайсың дейт. Мына ошондуктан бул бирден бир башка күндөрдөн айырмаланып чоң артыкчылыкка ээ болгондугу деп эскерет аалым. Бул алтынчысы. Анан бул жерде суроолордо айтып атат. Эмне кылабыз эми? Артыкчылыктарын билдик, өзгөчө экен, буга эч нерсе тең келбейт экен. Керек болсо орозо алымдардан сураганда, орозонун акыркы оңундугу менен ошого тете түнү жетпейт ого, бирок күндүзү орозонун акыркы оңундугунан дагы артык болуп атса, ушул 83 жыл ибадаттан артык болгон акыркы орозонун оңундугуна салыштырылып аткан бул улуу күн экен. Эми ушул күндөрдө эмне кылып калсак жакшы болот? Эң жакшы амалдардан. Бул күндөрдө ушул ажылыкта, умрада жүргөндөр, эң чоң ибадаттарда жүргөндөр, андан кийинки орозо кармагандар, андан кийин көп намаз окуган ушул күндөрдө. Азыр суроо келет да, мен билдим артыкчылыктарын, бирок эмнени кылайын көбүрөөк десе. Орозо тутуу, көп намаз окуу, жана бассаңыз турсаңыз дагы Аллаху акбар деп Аллах тааламга такбир айтуу, Аллахты мактоо, ла иляха иллаллах деп тахлил айтуу жана Аллах тааламды эстөө. Себеби Аллах таалам өзү буйруган ушул күндөрдө эстөөнү Аллах тааламды. Катуу өзгөчө эстөөнү. Салафтарда келет, сахаба табииндер бул оңундукта Аллах тааламды такбир кылганда деңиздин көөгүндөй болуп жаңыргандай базарларда, жолдордо айтып жүрүшкөн дейт эскерип. Жана садака берүү ушул учурда, ушул оңундуктарда бүт сооптору өзгөчө болот. Тилекке каршы алымдар айтат, ушул Зулхижжанын оңундугу ушундай чоң артыкчылыкка ээ болсо дагы көп карапайым адамдар кайрыгер дейт. Ошонун бирден бир кайрыгер болушуна себеп кээ бир илим ээлери жана дават кылгандар, илим талап кылган адамдар ушундай жакшылыктарды аз эскерип калгандыгы. Айтор бул оңундү текке коротпой жакшылык амалдарды көп кылып калууга аракет кылыш керек. Ата энени сыйлоо, туугандарды зыярат кылуу, садакаларды берүү, кайсыл амал жакшы деп сооптуу амал болгон болсо, жөн эле текке коротпостон бул оңундүктө умтулуп калуу. Саид ибн Жубайр деген табиин сөзү бар. Ида дахалтал ашр иштахид иштихадан хатта ма якаду яктир алейхи дейт. Эгерде ушул оңундукка кирип калсаң, ушунчалык аракет кылгын, күчүң жетпей калганча дейт. Чарчап калганча кыл дейт. Бир аз чарчап коебуз, бирок ушунчо мол соопторду жыйнап калабыз туугандар. Өзүмдү жана сиздерди баарыңыздарды чакырып кетем, мына ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калалы. Жана өзгөчө ушул оңундуктө жума күнү келет, жума күндө дуа кылып отурган учур бар. Айрыкча ушу асыр намазынан баштап шамга чейин негизи колдон келсе, ушу бир жерге отуруп, Куранды ачып окуп, зикир кылып, дуа кылып, Аллах тааламдан шамга чейин отурса, бул өтө жакшы болот. Бир убакыт бар, ушул убакта дуа кабыл болот деген учур көпчүлүк алымдар ушу асырдан шамга чейинки убакыт деп айтышат. Андан кийин туугандар, азыр убакыттан пайдаланып, көп суралган суроолорго жоопторун окуп берсем. Бул белгилүү суроолор, ошол суроолор сиздерде деле кайталанып келет. Анан ошондой суроону чоң аалымдарга берилгенде жооп берген кыска нуска ошолорду айта кетейин. Кимдин мүмкүнчүлүгү болгон болсо, курбанчылык чалууга. Бул сунна муаккада. Бир эркек адам курбанчылык чалган болсо, ошонун аялына, баласына жетет, үй бүлөсүнө. Аялы өзүнчө бир кой, баласы өзүнчө бир кой союштун кажети жок. Ошонун баардыгы сообуна жетет. Жана ошол курбанчылык сойгондо ошонун сообун өтүп кеткен ата энелерге дагы сообу жетет. Дагы көп суроолордун бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай кылып сойгон, эмне далил бар депчи. Бул эркек өзүнө, аялы өзүнчө сойбостон деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үй бүлөсүнө жана үммөтүнөн дагы мына эки кочкорду сойгор эле деп келет. Ошондуктан адам үйдөн бирөө эркек курбанчылык чалган болсо, аялына, үй бүлөсүнө жетет. Жана бир үйдө бир туугандар жашаган болсо, мисалы аялдары менен жашайт деп коелу. Бир үй бүлөдө жашаган болсо, же ата энеси менен жашап калса, эгер бир үй бүлөдө жашап калса, бир эркек сойгон болсо жетет дейт. Ошол нерсе. Ушундай да суроо болуп калат да, кээде мен мына ата энем менен жашайм, атабыз сойсо баарыбызга жетеби десе, жетет дейт айтышат. Шейх Усейминден суралганда ушундай жооп. Эки үй бүлө болсо дагы бир малдык сойсо жетиштүү дейт. Эгерде алар бир үйдө жашаган болсо. Андан кийинки суроо, бир адамдын 3 баласы бир үйдө жашайт. Ар бирөөнүн өзүнүн үй бүлөсү бар.
Бирок ошолорго бир эле кой сойсо болобу деп сурай атат шейхтен. Эгерде алардын өзүнүн үй бүлөсү болсо, отдельно болсо, алар өз-өзүнчө сойгону жакшыраак дейт. Ал эми ата энеси менен жашап, бир үй бүлө жана жогоруда суроо. Алар бирөө эле сойду жетиштүү. Андан кийинки суроо. Кээ бир адамдын ушу курбанчылык сойгонго акчасы жетпейт, бирок карыз алып сойсо болобу? Эгерде ал адам ошону төлөй ала турган болсо, карызы оор болбосо, мисалы айлыгы бар, ошо айлыгы жетиштүү. Көп айлап аны төлөй албай жүрө бере тургандай карыз болсо, анда кереги жок андын. Бирок кийинки айда эле тапканын бир бөлүгү менен жаап кое тургандай мүмкүнчүлүгү болсо, карыз калып деле курбанчылык сойсо болот дейт алымдар. Дагы бир суроо берди. Ушул курбанчылык чала турган нерсе эмнеден болуш керек дейт. Албетте тоок болбойт, ат болбойт, төө же уй же кой, эчки болуш керек. Кой болгон болсо, эң азы 6 айдан кем болбогон болуш керек. Эчки болсо 1 жыл, уй болсо 2 жыл, ал эми төө болсо 5 жыл жана айыптардан алыс болуш керек. Жанагындай сокур, кулагы кесилген, оорулуу, бир буту жок, ушундай кемчиликтер болбош керек. Же жинди болуп калган, толук саламаттагы мал болуш керек. Жана кулагында белгилер болуп калса эч нерсе болбойт. Кулактар кесилип калган жакшы эмес. Жана бычылган малдар болобу? Болот бычылган малдар. Кээ бир илимейлери наоборот бычылган малдарды жакшы деп көрөт. Себеби анын эти жакшыраак болот, жыты жок болот. Жарай берет дейт буга.